Allah subhanahu wa taala şeriatты ibadat kıldı. İbadatты şeriattan kıldı. Ошондой эле мамилени иреттеп, пендесini ушул нерсе менен сынайт. Ушул нерсе менен сынап, Аллах субханаху ва таала кайсыл пендеси ушул ибадатты аткарууда иманы күчтүү жана Аллах таалама өзүнүн убактысыны, өзүнүн Аллах таалам берген нерсесini бөлүп, ажыратып, Аллах үчүн ушул нерсени аткара алат экендигин Аллах таалам сынап алат. Караңыздар, бир туугандар, Аллах субханаху ва таалам буйруган буйруктар аябай көп. Ошондой эле Аллах таалам тыйган нерселер да аябай көп. Эгерде сиз менен биз Аллах тааламдын буйругун аткарбастан, Аллах субханаху ва таалам тыйган нерсесинен тыйылбастан, өзүбүздүн хавабызды, өзүбүздүн страстыбызды өзүбүзгө үстөмдүүлүк кылып ала турган болсок, албетте сиз менен биз адашып кетебиз. Аллах субханаху ва таалам Куранда ушундай деп айтат: "Валау иттабa'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin." Эгерде Аллах таалам алып келген акыйкат алардын, тактап айтканда, капырлардын страстьтарын ээрчип калганда, анда асман, жер жана андагы бар нерсе бардыгы бузулуп кетмек дейт. Бал атайнахум бидикрихим, балки биз Кур'анды жөнөттүк. Фахум ан дикрихим му'ридун, бирок алар көпчүлүгү ал Кур'андан баш тартты дейт. Сиз менен биз эгерде Аллах тааламдын буйругун аткарууда жана Аллах таалам тыйган нерседе тыйылууда өзүбүздүн страстыбызды жогору кое турган болсок, албетте сиз менен биз адашууга жакынбыз. Балким адашып да кетебиз. Сиз менен биздин ушул хавабыз, страстыбыз сиз менен бизди кыйроого гана алып барат, анда башка эч нерсе эмес. Ал эми Аллах таалама моюн сунуп, Аллах таалам буйругун аткаруу, Аллах тааламдан коркуп, Аллах таалам тыйган нерседен тыйылуу сиз менен бизди бул дүйнөнүн ийгилигине жана акыреттин түбөлүктүү ийгилиги же болбосо түбөлүктүү бактылуулугу болгон бейишке алып келет. Аллах субханаху ва таалам пендени ар түрдүү ибадат менен сынайт. Ар түрдүү ибадат менен сынайт. Бул Аллах тааламдын укугу. Аллах өзүнүн пендесин жараткандан кийин ал пендесини каалаган нерсени буйрат жана каалаган нерсесинен тыят. Бирок бир нерсени момун мусулман адам бекем ишенип билүү керек. Аллах таалам буйруган буйрукта пенде үчүн гана пайда бар. Аллах таалам тыйган нерседе пенде үчүн зыян бар. Ошол себептен Аллах субханаху ва таалам пендени ошол нерседен тыйды. Эгерде сиз менен биз Аллах таалама моюн сунуп, Аллах тааламды сүйүп, Аллах тааламдын буйругуну өзүбүздүн кыял жоругубуз, өзүбүздүн каалоолорубуздан, өзүбүздүн нафсыбыздан жогору кое турган болсок, албетте сиз менен бизди ийгилик күтүп турат. Албетте сиз менен бизди Аллах даярдаган улук сооптор күтүп турат. Эгерде анын тетириси боло турган болсо, валиязан биллах, өзүбүздүн каалообузду, өзүбүздүн нафсыбызды, өзүбүздүн кумарыбызды Аллах тааламдын буйругунан жогору кое турган болсок, анда албетте сиз менен бизди кыйроо күтүп турат. Аллах таалам Куранда иннан нафса лааммаратун бису, чындыгында нафс адам баласыны жамандык гана нерсеге үндөйт дейт. Эми караңыз Аллах субханаху ва тааламдын даанышмандуулугун. Аллах субханаху ва таалам пендени ар түрдүү ибадат менен сынайт. Кээде бир нерсеге буйруп сынаса, кээде бир нерседен тыйып сынайт. Ушул буйругу Аллах субханаху ва тааламдын пенденин ар түрдүү нерсеси менен болушу мүмкүн. Аллах таалам намазга буйруду. Намаз бул дене менен аткарыла турган амал. Ошондой эле Аллах субханаху ва таалам зекетке буйруду. Зекет бул акча менен аткарыла турган амал. Ошондой эле Аллах субханаху ва таалам орозого буйруду. Орозо бул өзү адам баласынын нафсы каалаган нерседен тыйылуу менен болгон амал. Аллах таалам ажылыкка буйруду. Ажылык бул дене жана акчанын ибадаты. Ошондой эле башка ибадаттар да ушул сыяктуу. Караңыз, бир туугандар, убакыт жагынан карай турган болсок, Аллах субханаху ва таалам ажылыкты өмүрүндө бир жолу моюнуна милдет кылды. Орозону бир жылда бир жолу милдет кылды. Зекетти да бир жылда бир жолу милдет кылды. Ал эми намазды бир күн жана бир түндө 5 маал парыз кылды. Инсандардын кээ бирлери нафсына орозо кармоо жеңил болуусу мүмкүн.
бирок зекет берүү оор болушу мүмкүн. Инсандардын кээ бирлерине зекет берүү жеңил болушу мүмкүн, бирок намазды аткаруу оор болушу мүмкүн. Бирок ошого карабастан момун мусулман адам өзүнүн нафсына оор келүүсүнө карабастан Аллах Тааламдын буйругун жогору коюп, Аллах Таалама болгон сүйүүсү ошол инсанды ошол амалды аткарууга түрткү болсо, анда ал инсан эң чоң жакшылыкка жетишкен болуп эсептелет. Аллах субханала ва таалам бир туугандар, эгерде жакшылап ой жүгүртүп көрсөңүздөр, ушул ибадаттар менен пенделерди сынайт. Ушул ибадаттарды аткаруу менен пенде сыналат. Кээ бир адамдар орозону жакшынакай кылып кармайт, бирок зекет бер деген учурда жанынан жарым тыйын чыкпайт. Жарым тыйын чыкса, жаны сурулуп чыккандай болуп кетет. Кээ бир адамдар зекет берүүсү мүмкүн. Себеби зекет бир жылда бир эле жолу келе турган амал. Бирок намаз окубай коюшу мүмкүн. Ошондуктан бир туугандар, жок албетте. Сиз менен биз Аллах Тааламдын буйругуну толугу менен аткарып, жана Аллах Таалам тыйган нерседен толугу менен тыйылуубуз керек. Ошол Аллах Тааламдын буйругунун бирөөсү орозо. Орозонун астында Аллах субханала ва таалам өтө көп даанышмандуулукту камтып койгон. Ал даанышмандуулуктун сиз менен бизге белгилүү болгондору бар, жана белгисиз болгондору канчалаган. Ошол орозонун кээ бир даанышмандуулуктарына токтолуп өтөбүз. Эң биринчиси, орозонун даанышмандуулугу аннаху ибадату лиллахи таала. Бул Аллах Тааламдын алдында ибадат болуп эсептелет. Сиз менен биз Аллах Таалама ушул өкүмүнө моюн сунуу менен Аллах Таалама жакындайбыз. Жана Аллах Таалам даражабызды көтөрөт. Жана Аллах субханала ва таалам ушул амал себептүү сиз менен биздин күнөөбүздү кечирет. Эмне себептен? Себеби сиз менен биз адатта мубах болгон. Аллах Таалам адал кылган нерседен Аллах Тааламдан коркуп, Аллах Тааламдын буйругуна аткарып тыйылабыз. Караңыз, 11 айда жеп жүргөн, 11 айда ичип жүргөн, адатта аялыбызга жакындык кылып турган нерседен Аллахты разылыгын жогору коебуз дагы ушул нерселерден толугу менен таң аткандан баштап күн батканга чейин тыйылабыз. Ошол эле учурда Аллах субханала ва таалам сиз менен бизди ушул өкүмдү аткарып ыйманыбызды сынап алат. Эгерде сиз менен биздин ыйманыбыз бекем болсо, сиз менен биздин нафсыбыз каалаган, сиз менен биздин денебизге сүйкүмдүү болгон нерсеге караганда Аллах Тааламдын өкүмү сүйкүмдүү болуп, ошол Аллах Таалама болгон өкүмү, Аллахтын өкүмү болгон сүйүү денебиздин сүйүүсүнөн жогору болгондуктан орозо кармайбыз жана Аллах Тааламдын сүйүүсүнө жетебиз. Эгерде бир инсандын ыйманы алсыз боло турган болсо, Аллах Тааламдын буйругун жакшы сүйө албагандыктан өзүнүн денеси сүйгөн нерсеге ооп кетүүсү мүмкүн. Жана ошол себептүү орозону таштап коюусу мүмкүн. Жок, момун мусулман албетте андай эмес. Момун мусулман адам Аллах Тааламдын буйругун жогору коюп, Аллах Тааламдын алдындагы парз болгон милдетти аткарат жана ушул менен нечен деген соопко жетишет. Ошондой эле орозонун даанышмандуулугунун дагы бирөөсү, бул амал менен сиз менен биз Аллах Таалам жакшы көргөн сыпатка жетишебиз. Ал да болсо таквалык сыпаты. Караңыз, бир туугандар, бизге белгилүү болгон хадистерден жана Аллах Таалам аяттарынан таквалык деген сыпат бул бейишке момун мусулманды эң көп алып келген сыпат болуп эсептелет. Бул таквалык сыпат өзүнөн өзү келип калбайт. Үйдө буттасып, потолокко түпүрүп коюу менен таквалык сыпаты сиз менен бизди издеп келбейт. Таквалык сыпатка сиз менен биз аракет кылуубуз керек. Ошол таквалык сыпатка жетишүүгө эң чоң себеп болгон амалдардын бирөөсү орозо кармаштык. Аллах субханала ва таалам орозону парз кылгандыгы жөнүндө баяндап, жана бул орозо таквалыкка жетише турган амал экендигин баяндап, Бакаранын 183 аятында Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус сияму кама кутиба алал лазина мин qablikum лааллакум таттакун. Эй иман келтиргендер, сиздерге мурдагы коомдорго парз кылынган, орозо парз кылынган сыяктуу сиздерге да парз кылынды. Балким таквалыкка жетишерсиздер деди. Караңыздар, Кур'анда лаалла же болсо аса деп коет. Балким деген сөз кыргыз тилинде дагы, араб тилинде дагы болуусу
ыктымалы бар, болбой калышы ыктымалы бар нерсеге иштетилет. Бирок Кур'анда лаалла же болбосо аса деп келе турган болсо, сөзсүз түрдө болот деп муфассир алымдар айтышат. Эгерде сиз Аллах Тааламдын буйругуну аткарып, орозо кармай турган болсоңуз, сиз сөзсүз түрдө таквалык деген сыпатка жетишесиз деп эмне Аллах субханаху таала Кур'анда айтты. Эми караңыз, Аллах Тааламдын буйругун аткарып, ушул амалды өтөй турган болсоңуз, жана Аллах Тааламдын тыйган нерсесинен тыйыла турган болсоңуз, анда сиз сөзсүз түрдө таквалыкка жетесиз. Таквалык деген өзү эмне? Таквалык деген бул Аллах Тааламдын буйруктарыны аткаруу жана тыйган нерсесинен толугу менен тыйылуу. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Мен лам яда каула зур вал амала бихи вал жахла фалайса лиллахи хаджатун фи ан яда'a та'амаху ва шарабаху." Кимде ким бекер сөз, жаман сөздү таштабай турган болсо, жана ага амал кылууну жана надандыкты таштабай турган болсо, Аллах Тааламдын анын орозо кармаштыгында, анын жеп жүргөн нерсесин ташташтыгында эч кандай муктаждык жок дейт. Ошондой эле караңыз, орозо кармаган адамга таквалыктын жетип келгенинин дагы бир аламаты Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай деп айтты: "Эгерде сиздерди бирөө сөксө же сиздерди бирөө тилдесе, мен орозомун деп айтыңыздар" деди. Орозо адамды тарбиялайт. Эмнеге тарбиялайт? Таквалыкка. Эң сонун кулк мүнөзгө тарбиялайт. Сизди бирөө жемелесе, сизди бирөө жаман сөз менен шылдыңдап же болбосо тилдей турган болсо, сиз эмне дейсиз? Чындыгында мен орозомун. Ушул нерсе менен сиз ал адамга өзүңүздүн орозо экениңизди билдирип, мен орозо убагында эч кандай сага сен кылган нерсени кылбаймын. Сага тең келбеймин. Болгону эмне? Мен сага ушундай кабар беремин, мен орозомун. Мен бул нерселерден тыйылганмын деп айтып коесуң. Деп Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне буйруган. Ошол эле учурда кээ бир алымдар ушундай деп айтат: "Сен тилдегендей мен да тилдей аламын. Сен ушундай жаман сөз сүйлөгөндөй мен да жаман сөз сүйлөй алам. Бул менин колумдан келет. Бирок орозо убагында Аллах Таалам бул нерседен тыйган. Ошондуктан мен сага тең келбеймин. Мен сендей эмесмин" деп эмне бурулуп кетүү деп айткан. Орозондан дагы бир данышмандуулугун бирөөсү аннал калба ятахалла лил фикри ва зикри. Орозо кармаган адамдын жүрөгү Аллах Тааламды эскерүүгө жана Аллах Тааламды эмне тафаккур кылууга бошоп калат. Эмне себептен? Себеби адамдын нафсы каалаган нерсени орундатуу бул капилеттүүлүккө алып барат. Ал дегени сиз менен биз өзүбүз каалаган нерсени жеп жүрсөк, каалаган нерсени ичип жүрө берсек, ал акырындан жүрөктү карайтат. Ошондуктан Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай деп айтты: "Адам баласы толтурган нерсенин эң жаманы бул курсак" деди. Адам баласы белини кармап турган деңгээлде тамак жесе, ошол өзү жетиштүү. Эгер ушундай эле болбой сөзсүз жеш керек боло турган болсо, анда мындай кылып жесин. Ашказанын 3кө бөлүп, бир бөлүгүнү сууга толтурсун, бир бөлүгүнү тамакка, бир бөлүгүнү абага калтырсын деди. Мына ушул эң сонун абал деди. Караңыздар, бир туугандар, орозо кармаган адам эң сонун абалы ошол орозо кармаган адамдын ашказанын бошойт дагы, Аллах Тааламды зикир кылууга мүмкүнчүлүк табат. Аллах Тааламдын аяттарыны тадаббур кылганга, тафаккур кылганга мүмкүнчүлүк табат. Ал эми көп жеп жүргөн, көп ичип жүргөн адам жүрөгү капилетте болот. Аллах Тааламды эскерүүдөн алыс болуп кетүү мүмкүн. Ошондой эле Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадис менен сиз менен бизге жештиктин адебин үйрөттү. Бүгүнкү күндөгү эң чоң көйгөйлөрдүн бирөөсү сиз менен биз курсак менен алек болуп калганбыз. Курсагыбызды тойгузуу менен гана алек болуп калганбыз. Караңыз, бир туугандар, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өмүрүндө тамак жеген эмес, өмүрүндө. Ошондой эле Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үйүндө кээде айлап казан асылбайт эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кээде ушундай абал болот эле, курсагына таш байлап жүрөт эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, көрдүңүздөрбү? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын курсагы болгон эмес. Бүгүнкү күндөгү
кээ бир адамдардын курсагы болгон сыяктуу. Эң ачынарлуусу бүгүнкү күндө жаш жигиттердин курсагы бар. Ал курсак намазда турууга тоскоолдук жаратат. Эмне үчүн таравихке аягына чейин тура албайбыз бүгүнкү күндө? Билесиздерби? Себеби сиз менен биз ошол курсакты толтуруп алганбыз. Ал курсак сиз менен бизди намазда толук өтөөгө, Аллах Тааламдын ошол окулуп аткан Куранынын тадаббур, тафаккур кылууга тоскоолдук жаратып коет. Жок, бир туугандар, курсактын гамын ойлобой, сиз менен биз акыреттин гамын ойлой турган убакыт мына Рамадан айы. Рамадан айы кээ бир адамдар үчүн семире турган ай. Тилекке каршы. Жок, бир туугандар, Рамадан айы сиз менен биз үчүн ашказаныбызды бош калтырып Аллахты зикир кыла турган ай болуш керек. Кээ бир алымдар ушундай деп айткан экен. Ошолордун бирөөсү Абу Сулайман ад-Дарани. Инна нафса иза жаат ва атишат сафал qalb. Эгерде нафс ачка калса жана суусаса, жүрөгү тазарат деп айткан экен. Ва ракка, жана жүрөгү жебейт деп. Ва иза шабият умял qalb. Эгерде ошол жүрөк курсак тоюп толо тура турган болсо, анда жүрөк көр болот деп айткан экен. Ошондуктан бир туугандар, курсакты тойгузалы. Бирок чегинен ашып кетпеш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мына хадисте үйрөткөндөй болуш керек. 3 бөлүккө бөлүп, эң ашы барса ушул болуш керек. Максимальный ушул болуш керек, bundan ашпаш керек. Bundan ашы уже оору алып барат. Себеби бир туугандар, бүгүнкү күндөгү көпчүлүк оорулар ушул эмне көп тамак жештен келип чыгат. Көп тамак жештик адам баласына кандай гана ооруларга алып барбайт. Жок, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө моюн суналы. Көп орозо кармайлы. Бул парз орозосунан башка дагы сиз менен биздин дең соолугубузду чыңдайт. Ошондой эле сиз менен биздин ибадатка бекем болуубузга себеп болот. Орозонун данышмандуулуктарынын дагы бирөөсү, орозо кармаган бай адам кедей адамдын кадырына жетет. Аллах Тааламдын берген неаматына шүгүр кылат. Бир туугандар, караңыз, сиз менен биз Аллах Тааламдын буйругун аткарып, эртеден кечке чейин ачка жүрөбүз. Адатта жеп жүргөн нерседен тыйылабыз, ичип жүргөн нерседен тыйылабыз. Ошол учурда сиз менен биз кедейлердин абалыны өзүбүздүн абал менен түшүнөбүз. Сиз менен биз Аллах Тааламдын буйругуну аткарып ачка боло турган болсок, канчалаган кедейлер, нечен деген колунда жок муктаж адамдар жейин десе жей турган нерсеси жок ушундай ачка жүргөн адамдарды сезебиз. Демек, Аллах Таалам берген неаматка шүгүр кылабыз жана ошол адамдар менен тамагыбызды бөлүшүп жегенге себеп болот. Ошол адамдарга эмне колубуздан келишинче жардам бергенге себеп болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, караңыз, Рамадан айында өзү негизинен пайгамбар саллаллаху берешен адам болгон. Эч качан жок деген эмес. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын берешендиги Рамазан айында ушунчалык күчөгөн, жада калса пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын берешендигини сахабалар ушундай деп сыпаттаган, желбиреген жилден дагы жеңил болуп калган. Ушунчалык берешен болуп калган дейт. Демек, орозонун данышмандуулугу бай адамдардын берешен болууга үндөп, берешендүүлүгү кызыктырат. Жана ошол эмне кедей адамдардын кадыр баркына жетүүгө алып барат дейт. Дагы орозонун данышмандуулуктарынын бирөөсү, адам баласы өзүнүн нафсыны тизгиндей алат. Себеби, караңыз, орозо кармаган адам өзүнүн нафсы каалап турса дагы нафсыны каалоосуну жогору койбостон, Аллах Тааламдын каалоосун жогору коюп, нафсыны тизгиндедиби? Демек, ал нафсыны башка нерсеге дагы эмне тизгиндеп коет. Бул нерсе эң жакшы нерсе. Себеби, эгерде сиз менен биз нафсыбызды Аллах Тааламдын буйругуна моюнсундура турган болсок, ийгиликке жетебиз. А бирок нафсыбызга моюнсуна турган болсок, нафсыбыз сиз менен бизди тизгиндей турган болсо, анда сиз менен биздин кыйраганыбыз ошол. Сиз менен биздин халак болгонубуз ошол болот. Ошондуктан бир туугандар, жогоруда айтып өткөн аяттын негизинде айтабыз: "Иннан нафса лааммаратун бису".
Nafs адам баласын жамандык гана нерсеге каалайт, жамандык гана нерсеге үндөйт. Эгерде нафстын кулу боло турган болсок, сиз менен биздин өлгөнүбүз ошол. Эгерде нафс сиз менен бизди нафсыбыз Аллах Тааламдын буйругуна кул боло турган болсо, демек сиз менен биздин ийгилигибиз ошол болот. Орозонун дагы бир даанышмандуулугу, адам баласы сынып үйрөнөт. Сынып деген эмне деген? Текеберлик деген сыпат жоюла баштайт. Себеби бир туугандар, сиз менен биз Роб Азза ва Жалланын алдында өзүбүздүн каалообузду таштадык дагы Аллах Тааламдын каалоосуна сындык. Аллах Тааламдын каалоосуна моюн сундук. Бул эң жакшы сыпат. Себеби текеберлик бир туугандар адам баласыны жаннатка кирүүдөн тоскоолдук жаратат. Ал эми ошол текеберликтин карама каршысындагы турган жөнөкөйлүк бул эмне пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кызыктырган жана эң жакшы шариятыбыз кызыктырган амалдардан болуп эсептелет. Бул сыпатка албетте орозо кармоо менен гана жетебиз. Орозо кармоонун дагы бир даанышмандуулугу, орозо кармаган адамдын каны акырындан айлана баштайт. Ал дегени орозо кармаган адамдын канында жүргөн шайтандын жолу буулат. Ар бир адамдын канында шайтан жүрөт. Бир туугандар, ал шайтан сиз менен бизди күнү түнү азгырып жүрөт. Бирок орозо кармаганда ошол шайтандын жолу буулуп калат. Жана сиз менен бизди мурдагындай кылып жамандык нерсеге үндөй албай калат. Мурдагындай кылып сиз менен бизге жаман нерселерди васваса кылып, жаман нерселерди пикир бере албай калат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам караңыз, ушундай деп айтат: "Я ма'шараш шабаб, ман истата'a минкум al-ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj, wa man lam yastati' fa 'alayhi bis-sawm fa innahu lahu wija'un." О жаштар деди. Кимиңиздер үйлөнүүгө кадыр болсоңуздар, үйлөнүңүздөр. Чындыгында үйлөнүү сиз менен сиздердин дейт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, көзүңүздөрдү арам нерседен сактоого жана жыныстык мүчөңүздөрдү арам нерседен сактоого эң сонун өбөлгө болот деди. Эгерде үйлөнө албай турган болсоңуздар, анда орозо кармаңыздар деди. Чындыгында орозо бул эмне эң сонун сиз үчүн, ошол үйлөнө албай турган адамдар үчүн орозо кармаштык эң сонун шыпа. Бул нерсе менен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмнени билдирди? Орозо кармаган адамдын шахваты дагы түшөт. Себеби адам баласы курсагыны тойгузгандан кийин, ашказанынын муктаждыгы кандыргандан кийин, ашказанынын ылдыйындагы муктаждыкты эңсей баштайт. А бирок ашказанынын муктаждыгын кандыр элек болсо, ашказанынын муктаждыгын өтөй элек боло турган болсо, анда анын ылдыйына эмне орун деле, убакыт деле калбай калат. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үйлөнүңүздөр, тезирээк үйлөнүңүздөр деди. Мүмкүнчүлүк барбы үйлөнүңүздөр, жүрбөңүздөр мындай кылып. Бойдок болуп жүрбөңүздөр, үйлөнүп алыңыздар. А бирок эгерде үйлөнүүгө шарт жок боло турган болсо, кандайдыр бир себептер менен үйлөнө албай турган болсоңуздар, анда көп орозо кармаңыздар деди. Айрыкча бүгүнкү күндө жай келейтат, ысыктын күнү келейтат, адам баласынын ушу шахват деген нерсеси өтө көтөрүлө турган убакыт келейтат. Бир туугандар, бул убакта эгерде бойдок боло турган болсок, сиз менен бизди эмне арам нерседен сактай турган эң чоң амал бул орозо кармаштык. Орозо кармаштык жогоруда айтып өткөндөй, сиз менен биздин каныбызда шайтандын кенен кесир ойноп жүрүүсүнө бөгөт коёт. Балким ошол шайтан канда жүрө албай калат. Демек, эмне сиз менен бизди мурда азгырып жүргөндөй азгыра албай калат. Ошондуктан орозо кармайлы. Орозо ушул нерсеге эмне пайдасын берет. Дагы бир даанышмандуулугу, балким ошол бүгүнкү даанышмандуулуктардын эң акыркысы деп айтсак болот. Бирок албетте бул нерсе менен чектелбейт. Bundan daha көп даанышмандуулуктар бар. Бул бизге, сизге белгилүү болгону гана. Ушул орозо кармоо менен сиз менен биз ден соолугубузга эң чоң пайда алып келебиз. Бул ден соолукка алып келинген пайда бир туугандар аягы жок, санынын чеги жок. Сиз менен биз орозо кармаштык менен бир жылда топтогон медицина тили менен айтканда шлактардан арылабыз. Сиз менен биздин денебизге чогулган ар түрдүү жаман ыплас, денебизге керексиз болгон заттардан арылабыз. Ошол эле убакта сиз менен биздин
ашказаныбыз жана башка органдарыбыз эмне ушул орозодон көптөгөн пайдаларды көрөт. Көптөгөн пайдаларды көрөт. Ошондуктан бир туугандар эмне орозо кармаган адам азыраак ооруйт. Орозо кармабай жүргөн адамга караганда. Себеби жогоруда айтып өттүк, көп тамак жештик бул эмне ар түрдүү оорулардын себеби болот деп. Ошонун тетирисинде көп орозо кармаштык ушул оорулардын алдын алууга себеп болуп берет. Ушул медицина тармагында жүргөн адамдар да мындан дагы көбүрөөк пайдаларды айтат. Кээ бир адамдар ушул дарылануу үчүн ар түрдүү уколдор, ар түрдүү дары-дармектерге муктаж эмеспиз. Балким адам баласы эгерде өзүнө бир нерседен тыйган болсо, тактап айтканда орозо кармап жүрө турган болсо, эң чоң эмне максат орундатса болот. Ал максат ден соолугуну сонун кылып чыңдаса болот деп айткан сөздөр бар. Ошондуктан бир туугандар, албетте сиз менен биздин орозо кармаштыгыбыз ден соолугубуз чыңалуу үчүн эмес, сиз менен биздин орозо кармаштыгыбыз Аллахтын ыраазычылыгы үчүн болуу керек. Аллах Тааламдын буйругун аткарып атам деген максатта орозо кармашыбыз керек. Бирок ошол эле учурда сиз эмне ден соолугуңуздун ушунчалык сонун чыңалуусуна себеп болосуз жана нечен деген пайда алып келүүсүнө себеп болосуз. Аллахум ваффиқна фи таатик. Аллахым бизди өзүңдүн таатыңа бекем кылгын жана дайыма өзүңө моюнсунуп жүрүүгө мүмкүнчүлүк бергин. Аллахым бизге ушул Рамадан айыны берекелүү ай кылгын жана ушул Рамадан айында көп солих амал аткарууга тауфик бергин. Аллахым биздин күнөөлөрүбүздү кечиргин. Ата-энебиздин күнөөлөрүн кечиргин. Жалпы момун мусулмандардын күнөөлөрүн кечиргин. Саллаллаху аля хайра халқи Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин.